Кытайлык кыргыз уулуңар Арзыбек менен маектешүүгө чакырдык. Арзыбекти Кыргызстандан Кытай өлкөсүнө бизнеске келип атсаңыз, товар боюнча келип аткан болсоңуздар, мындан ары сиздерди Кытай мамлекетине саякатка дагы чакырмакчы болуп, ошол боюнча сөз кылабыз. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кытай өлкөсү товары менен дагы, завод фабрикалары менен, техникалары менен, керек болсо жаратылышы менен дагы, кооз жерлери менен дагы дүйнө жүзүн багындырып аткан учуру да. Жаратылыштын баары бизде, биздин жаратылыш аябай кооз деп ойлойбуз. Эми Кытай мамлекетиндеги кооз жаратылыштарды, кооз көлдөрдү, эс ала турган жерлерди көрө элек сөз менен жеткиргис аябай кооз да. Биз азыр Дубайга барып ойноп атабыз, Түркияга барып атабыз, паланча миң долларыбызды кетирип бүт башка мамлекеттерге барып атабыз. Бирок Кытай тили татаал болгондуктан, Кытай тилинен көбүбүз эле чочулап, Кытай өлкөсүндөгү эс ала турган жерлерди, Кытай өлкөсүндөгү кооз жерлерди көбүбүз көрө элекпиз да. Анан Арзыбек досум айтты, мындан кийин кыргыз туугандарым ушул Кытайдын жакшы жерлерин көргөзсөм, Кытайдын эс ала турган кооз жерлерин алып барып эс алдырып, ошол жерлерди көргөзсөм деген көптөн бери ойлоп жүргөн ою бар экен да. Сиздерге ошол оюн бөлүшүп кетсе. Ооба, эми assalamu алейкум туугандар. Негизи Калбек досум айткандай, баягы ар бир адамга өзүнүкү жакшы болот. Кыргызстандын жаратылышы негизи кооз. Мен деле көз артам да, чынын айтканда. Бирок эми Кытайда деле кооз жерлер балким андан да көп. Мен кытайлык болуп, Кытайда төрөлүп, Кытайда жашаганым менен чынын айтканда мен Кытай мамлекетин көрбөгөн жерим андан да көп. Эми көптөр сурайт мени, Кыргызстандан келген туугандар, bundan murun кайсы мамлекеттерге чыгып келдиң деп. Чынын айтканда мен башка мамлекетке чыга элекмин. Эми биринчи жолу Кыргызстанга чыгайын деп атам. Эмнеге? Эми башка мамлекетте бар нерсенин баары жок Кытайда бар. Окуян десе окуян бар. Биз азыр мисалы чөл десе чөл бар. Тынч океандын жээгиндебиз. Тынч океанга жакынбыз да биз. Ооба, чөл десе чөл бар. Жайлоо десе жайлоо бар. Таш десе таш бар. Кудай калса жанакы Американын бир какырлыктары бар го, ар түрдүү тоолору бар. Ошондой жер дагы бар Кытайда. Бар жок эле ушул жакта. Анан экинчиден башка мамлекетке барганга деле чыныгы мен кызыгып көрбөдүм да. Эми Кыргызстан эң биринчи мени кызыктырган эле Кыргызстан. Кыргызстанга барышым керек. Анан ошо кыргыз туугандарга айткым келди, эми азыр жол жакшы болуп кетти, баары жок жетишип кетти. Эгер мындан кийин кыштасы болуп да, кыштасы ошол биз Кытай тарапка, Тынч океан тарапка, Хайнан тарапка. Алдында Нурлан Насип деле келип кетти. Ошол кезде мен Хайнанда болчумун. Бирок көрүшө албай калдым. Мен июга кайтар кезде эртең бүрсү күнү кайтам дегенде алар барыптыр да, көрүшө албай калдык. Ошол Хайнан тарапка барып, кыштай ошол жакта саякат кылып кетсе боло турган жер да. Мен да өзүм да барып келдим. Кышын аябай сонун. Температурасы болсун, аба климаты болсун, башка айланып жүрө турган жерлери болсун. Негизи 10-15 күндөй жүрдүм. Мен деле бүтүн айланып чыга албадым да, жетишпедим да. Ошол жерге барып саякат кылсаңар болот. Андан сырт эми саякат менен кошо келип Кытайдын тараккыятын көргүлө туугандар. Мына жашоосуна кичине көңүл буруп келипчи, мындай көз кандыруу бойдон ошондой кылсаңыздар болот. Эми саякатка чынын айтканда акчалуулар келет да. Анан ошол Улуу Коргонго келсеңиздер болот. Улуу Коргон дейт. Кытайдын чеби деп коет бизде. Бизде Улуу Коргон дейт. Ошол Улуу Коргондун тарыхын айткачы кетейин. Эми азыраак болсо дагы эмне үчүн Улуу Коргонду салган? Манча 100 жыл, бир кылым канчалаган адамдарды ошо килейген таштарды, тоону кырды. Эмне үчүн салган? Ошол кезде Кытай мамлекети падышалыгына биз тараптан, силер тараптан баягы көчмөндөр улуттары урулук эми Манас убагындакыдай ошолор чабуулга киргенде ошолордон коргонуш үчүн салган. Ал биринчи эң чоң месире да, эң чоң саякат район. Андан кийин Пекинге барсаңар, мурунку Кытайдын падышалык ордосу бар, аябай чоң. Анан ошол дагы айтканым Хайнан. Анан айтып келсем, негизи аябай көп да Кытайдачы. Бир тоонун башына
басып чыгыш эмес, лифт менен чыгып кете турган жери бар, лифт. Өтө көп. Анан айнек көпүрөлөр эмселерди көрүп атасыңар, Кытайга келгендер көп саякат. Жоонун боорунда айнек көпүрөлөр. Ошол жерге андайлар аябай көп да буякта. Анан ошол өзүң айткандай досум, ошол туугандарды ошо Кытайга келип саякатка чакырсам болот да негизи. Эмне үчүн дегенде, биринчи эле максат келип саякат кылыш менен бирге Кытайдын жашоосун, тараккыятын көрүп кетсе болот. Адам баягы канча көп көргөн сайын ошончо мээ ачылат, көз тоет, көз ачылат да. Экинчиден ошол башка мамлекеттерге чыгып эми көбүрөөк каржы караштыгандан көрө буяка келип азыраак каржы менен эле бүтүрүп кетсе болот. Мисалы Хайнанды албай атсам, ал жерге келсеңер, үйдү арендага алып койсоңуздар болот. 1 айга, 2 айга виза ачтырып келип, алып коюп өзүңөрдүн тамагыңарды алып жеп, ошол жерден айланып 1 ай жакшынакай эс алып алып кетсе болот да. Эми аякта мусулманча ачкандар аябай көп. Уйгурлардын ачканлары бар, такыр. Тамактан да кыйналбай. Ошол Ошол эле Дубайга, ошол эле Түркияга барып эс алып аткан акчага ушу Кытайдан дагы кеңири эс алып кетсе болот экен да. болот, ооба, жетет негизи. Көп жерлерин Анан көрүп кетсе болот. бүгүн деле көрдүң досум. Саякат деген нерсе кечке эле көңүл ача турган жерге деп ойлобойм мен. Саякат деген нерсе сен ошол саякат кылыш менен бирге сен баягы кишилик дүйнөңдү мындай мааниге толтуруш керек да. Кишилик дүйнөңдү мааниге толтуруш керек. Мен мыналарды көрдүм, мыналарга кичине идеям жетти, мындай болду деген сөз. Кийин сага азыгатат. Бүгүн көрдүң, мына ИУ чоң базарга келдик. 5-айдын 1-инен баштап майрам болуп атат, өзүң билесиң. Кытайдын өзү эли келип ИУга келип саякат кылганда да ошо дүйнөлүк базарды такыр кирип айланышат. Эмне үчүн? Алар да келип көрөт, көз тоет, идея ачылат. Эмне бар ошону көрөт. Атай кытайлыктар өзүнүн эли келип атат ИУ базарына, чоң базарга ойлоп. Эми саякат дегенде ошол биринчиден көңүл ачасың, экинчиден ошол эл жерди көрүшүң керек. Кыргызда бир сөз бар, баягы атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны дейт. Эл тааныйсың, жер тааныйсың. Анан кийинки жумуштар негизи ошол өзүңдүн жүрөгүңдөн болгон билимиңе, өзүңдүн дүйнөлүк билимиңе анау кандай деп айтсам болот, түшүндүрө албай атам, мына ичиңен чыккан. Ошого карата ар кандай жумуштар кете берет деп ойлойм. Көздү тойдуруш керек, көдөндү тойдуруш керек дебейсиңби? Ооба. Эл көрүш керек, жер көрүш керек. Илгертен ата бабаларыбыз айткан да онучу. Ооба. Ошол эле акчага Кытайдын көп жерлерин дагы көрсөңүздөр болот экен да. Ооба. Сиздерге плюс жери ошол бизнести дагы кошо алып кетсеңиздер болгудай. Ооба, саякатка келиш менен бирге ошол айланып көрүп кетсе болот да негизи Кытайда. Анан ошол дагы айтарым туугандарга, эч кандай кыялат болбогула, Кытайга келсе. Кандай кылабыз билбесек, тамактан кыйналабызбы же башка жумуштан деген андай кыйынчылыктар жок негизи. Колдон келишинче дагы эле биз кызматта болобуз да. Эмки эфирде жолукканча аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Рахмат.